Протестки вот остались на улице. КамАЗ продала только сотников. Siz bilesizmi bu uy незаконный kurulup atkan? Bilbeysizmi qaysi kompaniya qurib atkan? A kim sizlarga zakaz berip atkan? Kim kurdurup atı şonda? Kim kurdurup atı частный болгондо kimdiki? Саламатсыздар урматтуу Автор ТВ каналынын көрүүчүлөрү. Учурда ар бир экинчи адамдын эле тилеги бул үйлүү болуу, батир алуу. Бирок Бишкек шаарындагы башаламан курулуштар ошол жарандардын 10 жылдап, 20 жылдап чогулткан акчалары мына ошол айрым курулуш компанияларына акча берип алданып калып атышат. Ошон үчүн биз Автор ТВ медиасы жаңы долбоор баштайбыз. Биз ошол Бишкек шаарындагы курулуп жаткан үйлөрдү, алардын мыйзамдуулугу, сапаттуулугу тууралуу жарандарга айтып беребиз. Биздин аркабызда турган бул курулуш ушул Малдыбаев 12, 14, 13 дарегинде жайгашкан, ушул Ататүрк паркынын жанында жайгашкан курулуш. Бул жерде азыр келип компаниянын кайсыл компания куруп жатканы белгисиз. Эге маалыматтарга караганда муну ошол Залкар строй инжиниринг компаниясы куруп жаткандыгын айтышкан болчу. Биз Залкар строй компаниясынын кеңсесине кирип сураганыбызда буну Залкар строй компаниясы жөн гана мындай сатуу жагынан жардам берип жатышканын, жана дагы муну бир аты жыты белгисиз бир четверка деген компания куруп жаткандыгын айтышкан болчу. Сиздер сатасыздарбы? Бизге айтып кеткен да, сиз можете предлагать анан бир экөө жөнкүн соңку эмес, өздөрү канча квартираны өздөрү эле тааныштырып жатат деген бар эме да. Бул деген ошентип кетип калат. Кайсы компания калабыз? Четверка деген компания. Не деген? Четверка деген. Четверка. Квадрат метри 100.200 бе? Клубный дом 1.200. Ладно, рассрочка болсо деле. Компания клубный байлар. Клубный дом деген аз эле адам жашайт да. Клуб деген да мындай го, клубда аз эле киши го, ошондо 2 подъезд анан бир 16-20 жетпеген квартира бар деп айткан да. Аны сиздер деле сатып бересиздер, э? Бизге ошо биз менеджерлерге айтып кеткенде, можете предлагать депчи. Анан ошентип закарыстырып койгон. Анан эң ошо аз квадрат 106, чоңдору 230 ушундай. А ошо эмне деген компания дедиз? Четверка деген бир кала рекламасы эле чыккан жок. Бир мондай брошюркасы жок даже. Биз ошол компаниянын дарегине келдик. Азыр бул жактан сурасак, эч ким бизге чыгып жооп берген дагы жок. Анан бригадирлери ошол жерде куруп жаткан прорабтарда сурасак, ачышкан жок мынакей. Эшигин да мындай кылып бекитип алышкан. Тилекке каршы Бишкек башкы архитектура курулуш иштерин көзөмөлдөйт. Аны башка управление бар. Мурунку госэкотехинспекция болчу да. Городское управление архитектурно-строительный контроля города Бишкек по городу Бишкек. Ушу иштерин ошолор көзөмөлдөйт да. Мындай сиздер эч кандай чара көрө албайсыздар аларга? Биз чара көрө албайбыз. Ошо айтпаймынбы, контроль надзор биз карабайбыз. Биз болгону ушу иш кагаздарын, градостроительный пландарын, шарттарын түзүп берүү жана ошондой эле долбоор проекттерди макулдаштырууга ошондойлорду кылып беребиз. Сиздер мисалы проектин алып келгенде артка кайтаргансыздар, туура? Ооба. Өзүңүздөр көрүп тургандай, бул жерде мыйзамсыз курулуп жатат деп айтылса дагы, Бишкек архитектура башкармалыгы бул жерде мыйзамсыз десе дагы азыр үй 1, 2, 3 4-чү кабатка көтөрүлүп калган. Салам алейкум, байка. Байка, салам алейкум. Канайсың? Бияқта бригадир же прораб барбы? Бул үйдү кайсы компания куруп атат? Билбейсиз? Мындай
Ким курдуруп атат? Ким алып сиздерге жумуш берип аткан ким? Таныбай? А могул жер сиздер билесиздерби мыйзамсыз курулуп атканын? Мындай бригадир же прораб болсо чакырып кое аласызбы? Негизи Ататүрк паркынын жанында курулуп жаткан үйлөрдүн бир тобу мыйзамсыз. Ошондой эле бул парктын жанындагы үйлөрдө жалаң гана ушул көпөстөр, байлар жашаарын жакшы билесиздер. Ал эми аркада курулуп жаткан курулуш бул 2 подъезден турат жана дагы бул курулуп жаткан үйгө экс-премьер-министр Мухаммедкалый Абылгазиевдин туугандарынын тийиштиги бар деген маалыматтар айтылууда. Dear fans, once again the World Nomad Games. Ля ты крыса! Сиздерге сала кетсек, ал жакында эле ушул мыйзамсыз баю беренеси менен мамлекетке 50 миллион сом айып төлөп чыккан жайы бар. А что, так можно было, что ли? Анан бул маалыматтарга караганда бул курулуп жаткан үйдүн эң кичинекей квартирасы 106 квадрат метрден башталат дагы, баасы чарчы квадрат метри $1200 башталат экен. Эми элестетип көрүңүз. Мындай айтканда бул клубный дом деп коет муну. Мындай айтканда бул жердеги мыйзамсыз курулушту бир 20-30 бай адамдар эле мындай биригип алып салып жатат десек деге мындай ушундай ой кетет да. Архитектура тармагы бул үй жерге курганга болбойт, мыйзамсыз деген бүтүм чыгарган, бирок ага карабай азыр 4-чү кабатка чейин көтөрүлүп калдык. Курулуш компанияларынын алданып калып аткан жарандар биздин редакцияга кайрылыңыздар, алдыда номер жазылып болот. Эгерде ушул курулуш компанияларына сиздер алешемдикке же алдамчылыкка кабылып калган болсоңуздар, биз аларды чагылдырып берүүгө даярбыз.